Өрт бул тилсиз жооп. Айтырбай келип, окусунан эле жабыртай күйө баштаган өрттү өчүрүү үчүн сөзсүз түрдө биз өрт өчүрүүчүнүн кызматына кайрылабыз. Албетте бул кесип ары жоопкерчиликтүү, ары татаал. Демек бүгүн биз мына ушул кызматтын ички иштери менен таанышабыз. Салайдин Сыдыков 20 жылдан бери өрт өчүрүү кызматында иштеп келет. Аталган кесипти тандоого өзүнүн бир тууган агасы себепчи болгон. Өз кесибин берилүү менен аткарат. Анткени жарандардын коопсуздугу баарынан бийик турат. Биздин биринчи максатыбыз барган жердеги адамдардын өмүрүн сактап калуу, анан да өрттү өчүрүү деп билдирди. Эгерде жарандардан кандайдыр бир өрт тууралуу кабар түшсө, биздин диспетчер кыз айгай көтөрөт. Айгай көтөргөндө биздин балдар баардыгы тез аранын ичинде жүргөн кийимин кийишип, машинага гараждын ичинде отурушат да биз ошол берилген жолдомо боюнча, адрес боюнча ошол жерге барабыз. Өрт өчүрүүчүлөр чакыруу түшөр замат айтылган дарекет тездик менен жетип барууну көздөшөт. Бул жаатта сөзсүз түрдө курал-жарак жана шаймандардын толук болуусу алардын ишин бир топ жеңилдетет. Бул машинадагы тетиктердин ичинен өрткө барып, машинада суу түгөнгөндөн кийин машина сууга барат. Су көлмөгө барды, су көлмөгө могул жердеги шлангилерди алат дагы. Ал сеткасы. Бул сеткасын ошо шлангинин башына улап, су көлмөгө салат. Анан ошондо сууну алат. Бул сууну өтө тез алат. Аны могулек гидроэлеватор. Бул арыктардан могуреки менен мына суу менен ала албай калганда мына реки алса болот сууну. Тайыз жерден арыктардан алса болот да. Буну лишь бы 5-10 сантиметр суу аккан болсо, ошодон астын чөйүтүп тосуп туруп алса болот. Ары опурталдуу, ары татаал бул тармакта иштегендер үчүн тоскоолдуктар да жаралбай койбойт. Мисалы, кээ бир көчөлөрдүн тардыгы, үйлөрдөгү номурлардын жоктугу алардын ишине кыйынчылык туудурат. Бирок кандай гана жагдай жаралбасын, өз ишин мыкты билген кесипкөйлөр пайда болгон оор кырдаалды оң жагынан чечүүгө далалат жасоодо. Вызовко кетип атканда жол бербегендиктерден ошондон бизге тоскоол көпчүлүк жерде ошондой тоскоолду жаратат да. Өзүңөр көргөндөй билгендей мына эски техникалар срок испытаниясы Союз малынагы, бирок ошолор менен иштеп атабыз. Коопсуздукту камсыздоо эр жигиттин милдети деп билген өрт өчүрүү кызматкерлери тилсиз жоонун алдын алып, коом үчүн кызмат кылууда. Бир чети жоопкерчиликтүү, бир чети сыймыктуу кесипти аркалагандардын ишине ийгилик каалап, алкыш айталы. Айдана Зиядин кызы, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.